ولا يصلي على ميت في مسجد جماعة. Жамаат окула турган мечиттерде жаназа намазын окуу макрух болот. Мына ушул жамаат менен намаз окула турган жерлерге намаз окуунун макрух болгондугуна уламалар эки себеп айтышат. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча мечиттер жаназа намазы үчүн курулган эмес, 5 убак намазы үчүн жана жума намаздары үчүн курулган. Мына ошондуктан макрух дешсе, башка алымдарыбыз айтат, ошол мечиттин ичине киргизип намаз окуган кезде мечиттин булганып калуусунун ыктымалы бар дейт. Мына ушунун негизинде ушул эки себеп, ушул эки пикирдин себебинде эгерде өлүктү гана мечиттин сыртына коюп, калган жамааттын бардыгы мечиттин ичинде боло турган болсо, биринчи пикирди айткан, биринчи себепти айткандардын көз карашы боюнча баары бир макрух боло берет дейт. Ал эми экинчи жамааттын жанагы мечиттин ичи булганып калат дегендердин көз карашын ала турган болсоңуз, анда макрух болбой калат. Ошондуктан бул маселеде алымдарыбыз бизге мындай сунуш айтышат. Ошол кээ бир мечиттерде атайын кыбла тамандан эшик болот. Мына ошол кыбла тамандагы эшиктен алып келип өлүктү коюшат да, имам жана имам менен чогуу бир канча киши сыртка чыгып турат. Мына ушинтип окуй турган болсо макрух болбойт деген пикирди көп китептерде колдоп келген. Мына биздин доорда дагы мына ушу менен амал кылып жатабыз. Кээ бир мечиттерде ошондой атайын орундар бар, сырт тараптан кыбла тамандан ошондой окуп атабыз. Андыктан мындай кыла турган болсок, бул мечиттин ичинде эмес, мечиттин ичинде болбогондуктан бул не болбойт, макрух болбойт, бир булганычынын коркунучу болбойт деген түшүнүк менен. Бул дагы ошол макрух деп келгендиги кээ бир китептерде макрух тахрими деп келсе, кээ бир китептерде макрух танзихи деп дагы келген. Бирок ошол Дуррул Мухтарда куриха тахриман дейт. Ошол макрулугуну макрух тахрими деп коет. Ошондой эле бул жерде айта кете турган нерсе, бул жанагы мечитте барып жаназа намазын окуунун, мечиттин ичиге киргизип алып өлүктү жаназа намазын окуунун мүмкүн эмес экендиги, эгерде мындай адаттагындай аба жакшы болгон кезде, ал эми каттуу жамгыр жаап жаткан болсо, катуу шамал, кар болуп жаткан болсо, сыртта окууга мүмкүнчүлүк болбой турган болсо, анда талашсыз мечиттин ичине киргизип алып жаназа намазын окушса болот.